карындаш менен бирге тең туштар болот да. Анан карындашым Дастан Бекешев атына арыз жазылмыш болуп туруп, анан Дастан Бекешев мына мамо тобокел кызы кабакар кайрылды, майыптыгы бар эме, жаран кайрылды деп алып туруп, менин үстүндө бүт Генеральный прокуратура укук коргоо органдарга кайрылып, ишти козгоп бергиле деп. Доверенности жасап койду деп туруп, карындашы койбой, бул өзү коюп, тетиги үйүн тартып алгысы келип атат деп Генеральный прокуратура жазыптыр. Генеральный прокуратура жазганда 17-жылы жазып атат Генеральный прокуратурада. Аякта катында көрсөтүлүп турат, что жана кол койгонсу поддельный болуп чыккан деп. 18-жылы экспертиза өтө элек болчу. 18-жылы бир жылдан экспертиза өтүп атат. Баягы Бекешев айткандай эле болду эле, по Черкесской экспертиза ошондой чыгарып берип атат да. Ал бир жыл мурун айткан да. Анан себеби карындашымды колдонуп, Көз Азержан Дүлөлү коомунун жетекчилиги тарабынан Мамбет Акуновдун сотуна алардын сөзүн сүйлөтүрүп, агаң да болсо сотко бер деп мага ишти козготуш керек болуп атат да. Жанагындай кол тамганы жасалма кылып документти жасады. Мага ишти козготсо, Көз Азержан Дүлөлү коому менен соттошкон мен болуп атам. Мени ошентип кысымга алып туруп жабыш керек болот да, каматыш керек болот. Ошону сиз Көз Азержан Дүлөлү коомун эмне үчүн сотко берип аттыңыз эле? 2018-жылдан 2015-жылга чейин Бишкек шаарында 225 батир салынып берилген. Ош шаарында, Жалал шаарында дагы мамлекеттин эсебинен турак жайлар майыптарга салынып берилген. Ошонун баары максатсыз колдонулуп, биздин Көз Азержан Дүлөлү коому жетекчилиги тарабынан өлгөн кишилерге чейин берилип, кезеги жок ишканалардын жетекчиликте болгон кызматкерлердин мурун турак жай алса, азыр 2 үй бар болсо 3-чү кылып берет. Мурун өзүнө алган болсо, аз болсо аялына токтом чыгарып батирлерди берип атат. Анан жана жетекчиликте болгон кызматкерлердин урук туугандарына чейин баарын эле камсыз кылып коюшкан да, турак жайлар менен. Укугу жана көрүү боюнча майыптар квартирада инвалид балдар менен акча бере албастыктан албай калышкан. Себеби аякка башында үй алыш үчүн болсо $5000 берип алган фактылар бар. Бунун арасында Дастан Бекешев турбайбы? Дастан Бекешев сөзсүз түрдө бар да. Ал болсо 2009-жылы 6-чы микрорайондон батир алган. 2011-жылы депутат болгондон кийин ал батирди аялы Сыргабаева Оксана поддельный алып туруп которуп туруп, 2009-жылы Бекешев Дастан албай эле Сыргабаева Оксана алган болуп, бир токтом менен бир батирге 2 токтом чыгарылып турат. Бирөөсү Дастан Бекешевге, бирөөсү Сыргабаева Оксанага. Бирок 2011-жылга чейин лицевой счетко баары кимге токтом чыгарылган болсо, ошонун эсебинен жана коммунальный услугаларга төлөнүп келген да. Депутат болгондон кийин бул Жогорку Кеңештен байкуш болуп, мына мен турак жайым жок, турак жай алганга деп сууда акча сурап 2,700,000 алып атат. Ал учурда спикер Келдибеков болчу, ошонун фондунан 2,700,000 алган, ал учурда бир $80-90,000 да. Анан канчалык мыйзамдуу ол ушу спикердин фондунан ушундай депутаттарга акча берген канчалык мыйзамдуу да. Демек, Келдибековду алдаган турбайбы? Сөзсүз түрдө алдаган да. Анткени ал деле жалгыз жасабайт эле. Ал өзү жалгыз жаса албайт эле. Ал болсо өзүнүн кызматы менен пайдаланып, Мамбет Акуновдун Бактабасовичти менен бирге сүйлөшүп алып, сговор менен токтомду өзгөртүп жасаган. Себеби бизде текшерүү болгондо каттоо китеби жок болчу журнал регистрацияда.
ким качан арызды берген, кандай кезек барысы, кезек деген жок болчу. Анан ал арызды болсо 5 жыл мурунку же 10 жыл мурунку менен жазып коюп өзгөртүп кое берсе 10 жолу 100 жолу өзгөртүп койсо болот да. А бирок изи бар. Анан мисалы мурун болсо ушу табигый кырсыктардан, монда сел болобу, жер титирөөдөн болобу, аларга жабыркаган жарандарга сууда акысыз 50 000 сом берсе, сууда катары 200 000 берет эле, андан ашык бербейт эле да. А бул депутатка 2 миллион 700 берип атат да. Анда бизге да ошондо ар бир майып жаранга 2 миллион 700дөн берсин, биз дагы турак жай алып алалык. Анан биздин өлкөдө Сиз ошон үчүн сотко бердиңизби? Эми биз сотко бергенде менин коомдун мүчөсү катары турак баш мыйзамда көрсөтүлгөн турак жай койгон укугум бузулду. Мен дагы 15-жылы сотко арыз менен кайрылгандан кийин мени Көз Азия Жандүлөлүү коому өзүнүн баштапкы уюмунун чечими менен коомдон чыгарып таштады. Эмнеге десе, бунун арыздары ушул коомдун бөлүнүшү жарылышына алып барып атат, бунун аброюна шек келип атат деп, коомдун аброюна шек келип атат деп, уставка таяп туруп чыгарып таштаган. Анан мен сотко кайрылып, шаардык сот болсо чечим жокко чыгарган, мыйзамсыз чыгарылган депчи. Ошого карабастан азыр дагы эле коомго албай атат да. Бирдемке болсо айтат, бул коом мүчөсү эмес, бул биздин ишибизге кирише албайт, киришпеши керек деп. Биз биякта мамлекет тарабынан берилген турак жай жана жыл сайын 50 миллиондонго чейин акча каражаттар бөлүнөт. Ушу ишканаларыбыз иштеш үчүн болсо, жана атайын жабдыктар менен камсыз болуш үчүн ушу майыптык жарандарды. Ошонун баарын счетный палата текшергенде бир топ мыйзам бузуулар болгон. Ошо алынган атайын жабдыктар базар баасынан 2 эсе жогору көрсөтүлүп сатып алынган деп. Бул баягы ТЭЦте болгон кычкачтардай болуп атат да. Бир $50 буюмду болсо $300 деп көрсөтүлүп. А бизде миңдеп алып туруп, миллиондогон акчалар каякчага кетип атат. Ишканаларга берилген жеңилдиктер болсо НДСтен бошотулат. Соцфондко төлөгөн акча каражаттар болсо субсидировать этилет. Электр энергияга болсо жарым баасын төлөшөт, калгансын мамлекет болсо субсидировать этет. Бирок ошого карабастан биздин майып жарандар жумушсуз жүрөт. Көз айыздер болсо комуздарын көтөрүп базарда жүрсө, дудуктар болсо өзүнүн жумуш табуу менен алек болуп жүрүшөт да. Биздин ишканаларыбыз болсо арендага берилип, жетекчилерибиз болсо ошондон пайда табышат. Бизден мамлекеттен берилген жардамдардан биз болсо катардагы майыптар же чөнтөгүбүз менен сезбейбиз, же оозубуз менен сезбейбиз. Берген бербеген бизден эч кандай сезбей жүрөбүз да. Дастан Бекешев бул боюнча эмне дедит? Дастан Бекешев биз болсо жогорку кеңешке ушул маселе көтөрүлүп, кайрылып, жогорку кеңештин угуусуна, талкуусуна чыгаралык десек, бул тоскоолдуктарды кылып чыгарттырбай келген да. Ушул маалга чейин да. Себеби азыркы Ташбаев Марат Дастан Бекешевдин Ак Ниет деген партияда 10 кишинин 10 мүдүрдүн бирөөсү да. Анан 2016-жылы мурунку Мамбет Акунов Калыкбак Табасович бул Бекешев Дастанды депутаттыкка
коомдун атынан чыгарып, батирди берип келген берген кишине бул депутат болгондон кийин коомду өзүнүн карамагына алайын деп анын үстүнөн изилдеп баштап, жана биздин коомдон сатылып кеткен пансионаттарды, жерлерди, сатылган жерлердин маалыматын алып, ишти козготом деп жумушчу топту түзүп, кысымга алгандан кийин биздин мурунку Мамбетакунов Калыкбар Табасович өз каалоосу менен, каалык менен деп кеткен. Андан кийин ага чейин ушуну кетириш үчүн болсо биз деле жаранда майыптарды митингге чыккыла, силер ылдый жактан чыккыла, мен болсо өйдө жактан силерге жардам берем деп майыптарды үгүттөп, ушу Мамбетакуновду кетиребиз деп. Андан пресс-конференция бергем. Ошон боюнча айтып келсем, кайра бизди сотко берип, жанагындай акчаларды өндүрүп келди да. Андан кийин Мамбетакунов кеткенден кийин ушул съезди тез арада өткөрүп, уставка өзгөртүүлөрдү киргизип, өзүнүн досун Ташпаев Маратты коюп, ошондон бери бунун Ташпаев Мараттын кылган кылмыш иштерин болсо, мурунку Мамбетакуновдун кылмыш иштерин болсо жаап жашырып калкалап келет да.